Остров мечты, да? Да, пляж. Birinci заказ 3060 рубль. Оплата наличными. Остров мечты. Бисмилля, биринчи заказды аткардык. Кечекуден 2 заказ 3237 рубль бар. Мындан дальше уже эсептеп кетебиз. Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар? Бүгүн ишти баштадык, Кудайым буюрса. Саат 12:09 болду. Линияга где-то 11-ден өтүп чыккан болчумун. Бүгүн эми иш кандай болот? Бүгүн күнгө дем алыш күн, воскресенье. Ошол жөнүндө байкайбыз, көрөбүз, силерге көрсөтүп берем, адаттагыдай эле. Или приложите карту постоянного клиента. Азыр эми. Пожалуйста, проезжайте. Ошол достор, кечээ иш жакшы болду, байкадыңар. Эми бүгүн кандай болот? Парк жөнүндө достор. Мен силерге келечек паркын сунуштап жатам. Эгер силер Яндекстин офисине барбай эле, мурункудай эле кошулуп иштегенди кааласаңыздар, келечек паркына кошулуп иштесеңиздер болот. Мисалга алсак, трудовой договору жок эле кошулсаңар болот. Парктын комиссиясы 4%. Жана ошондой эле самозанятый болбой эле кошулсаңар болот. Парктын комиссиясы 3%. Самозанятый болуп кошулуп иштесеңиздер болот. Парктын комиссиясы 1%. Жана ошондой эле трудовой договор алып кошулсаңыздар болот. Күнүнө 300 рубльдан, жана ошондой эле 2% парктын комиссиясы менен. Экранда көрүп турган номерлерге чалып, толук маалымат алып кошулуп иштесеңиздер болот достор. Шелепихинская набережная. 20 минутта 2061 рубль. Шелепихинская набережная келип калдым. Немеден? Патрикиден. Так, бул жерден мен өзүм көнгөн эле Хорошевский торговый центрга жакын экенмин. Ошол жака барыш керек болуп атат. Неме кылыш керек болуп атат? Так, мындай кылалы дагы. Поехать без заказа. Тиги сим-карта жакпай атат мага, интернетим. Что-то интернет слабый болуп атат. Теле2 колдонуп жүргөм да. Анан Теле2 начар иштеп атат деп балдар айтып атат. Неме алыш керек болуп атат? МТС жакшы депчи. Негизи МТС жакшы экен билем мен. МТСти көп жерде көп колдонгом. Любой жерде интернетте иштейт да МТС. Анан заодно неме алыш керек болуп атат? Бир футболка. Азыр мен 2 күндөн бери мондай эле футболка кийип жүрөм. Анан бул былтыркы футболкам болчу. Үйдө бир эмес 2 бар ушундайдан. 2 тең кичинекей болуп калыптыр. Этектери почти гиндикке жетейин деп калыптыр. Анан ушундай бир футболкадан дагы бир экини алып коюш керек болуп атат, жакшыраганчы. Азыр могу күн ысыкта жайында ушинтип эле футболка кийип эле үстүнө костюм кийип эле жүрүш керек экен. Ата рубашканы билесиңер, жүдө түйөт кишиничи. Ошол достор, ошентип бир жарым саат, 1 саатка чейин перекур кылайын. Эми 1 саат кетет да. Торговый центрге киресиң, бир аз кыдырасың, футболка издейсиң, сим-картаны регистрация аркы берке кыласың. Анан дальше ишти баштайбыз достор. Ошол. Здрасте. Здравствуйте. Не, ну если Здрасте. у вас Здравствуйте. совместная группа бывает, то это не считается. Я согласен. Так, Благовещенский переулок. Да, все. Это типа нечто так. Благовещенский переулок. 2340 рубль. 18 минута. Бүгүнкү күндүн эсебинен 4-чү заказбы, же 5-чү заказ болуп кетти окшойт. Жана торговый центрга барып, ал жакта бир кыдырып, алчу нерселеримди алып, аяктан чыккандан курсак ачты. Ушунча болду эми бир атылуу курсакты тойгузуп алып, анан ишти баштайын деп ишти баштадым. Бир нерсени лишний алып отурмун, блин. Могу тартып аткан камерама флешкасы жакпай аткан. Что-то не то болуп, кээде мындай сбой берип калып атканда, анан ушуга бир жакшы флешка алайын деп флешка алдым. Samsung-тукун жакшы мурун башка камера алган болчумун. 4600 рубль калдым. Салсам бул окубай койду да. Ал слабый болуп калды, ал флешка. Көрсөм монда жүргөн флешка күчтүү флешка экен да. Мен муну наоборот слабый экен деп аткам да. Ошол эми саат 16:55 болуп кеттир. Бул жагын эми ары карай ишти улантабыз.
Пока что ушундай жаңылыктар бар. Патрикиде жүрөбүз. Жанагылар жүрөт. Камераларына тартып, жана көчөдөн кармоолуп ар кимди сурай берет го. Бул кийимиң канча, тиги кийимиң канча деп. Сүзүп кетем. Мында тартып атат. Биякта да бирөө жүрөт азыр. Бул жерде да эмеле сурап жүргөн. Ертип калган окшойт. Бир кызды кармоолуп эзип атып эле. Тигине. Бул кийимиң канча, тиги кийимиң канча деп атабы, же күйөөң канча акча табыш керек деп атабы? Мына, көрдүңөрбү? Кызды кармоолуп. Элдин баары ушул жака келет да. Жакшы кийимдерин кийип алып, жөн эле ары бери басып жүрө беришет. Биякта да турушат. Камерамен, бүт эле камерамен жүрүшөт. Түшүп барып мен да сүйлөп берип коем. Таксиде мындай жаңылык болуп атат, тигиндей жаңылык болуп атат деп. Кооз кийинген, ачык кийингендердин баарын ушул жактан көрсөңөр болот. София сейчас сядет. Удобно тебе? Да. Миш! Вы ее пристегнете? Да, где? А нам недолго ехать в зоопарк? Нам недолго ехать? Недолго. А сколько минут? Ну, сейчас посмотрим. Там багажник еще у вас открыт. Сумочку. Миша. Да, смотрим. Мне ничего не стоит сейчас развернуть и выйти. И будет и Мишечка дома, и все остальные. Успокаиваемся. Зоопарк, да? Зоопарк, да. Сколько ехать? Зоопарк деп айтылат. Зоопарк деп айтылат экен. А зоопарк булан. Короче, 2569 рубль. 16 минута. Кайра алып кеткенге сүйлөшүп койдум. Детский кресло менен негизи такси чакырыш кыйын го. Чалып койгула кайра алып кетемиз десем, сүйүнүп кетишти. Давай депчи. Мен итак эле ушул жакта айланып эле жүрөм го. 1-2 сааттан кийин кетебиз дейт. 1-2 сааттан без проблем кайра жеткирип коем. Эмнеси бар? Ушул акчага. Зато без комиссии Яндекса. Ушул жакта бир жакта аңырайып, заказ күтүп, заказ таппай отургандан көрө. Негизи бул тарифте ушинтип кичине шаришийраак болуш керек экен. Мен дагы андай шариший эмесмин да. Чалдырап жүрө берем. Шарт этип клиенттерди мында общение кылып, көбүрөөк общение кылыш керек да. Постоянник ошентип кармайсың да. 1-2 жолу жеткирип ушинтип кылып койсоң эле, все, постоянный болуп калат. Только сага чалып калат да. Келе кал, алып бара кал, минте кал, тигинте кал депчи. Ошон үчүн кичине активныйраак болуш керек болуп атат. Мне ничего не сказал. Здравствуйте. Здравствуйте. Без водителя. А такси, это была плохая сегодня идея. Ну ладно. Так, вы в Хелмс, да? Тверской бульвар 5. Нет. Сейчас, секунду. Нет, это не ваше. У меня тут пишет пассажир другой. А? Куда я еду? Это точно ваша машина? Ну, вы номер смотрели? Да, у меня 019. А. Вот, Зикер, смотрите. Да, это я. Да, почему спрашиваю, что у меня ассистентка заказывала. Чего так? Короче, Тверской бульвар. 1957 рубль. 12 минута. Блин, штраф келбесе болду, муну издеп таппай, короче. Жаңы эле атмен алып кетейин деп атсам келип калды да. Патрики, кайра Патрикини бир айланып чыгалы, Патрикиге келип калдык. Жалаң короткий эле заказдар болуп атат го.
Здравствуйте. 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 Так. Киевский вокзал, да? Да, все верно. Киевский торговый центр Европаға келдім. 1914 рубль. Немелер чалып қалды. Жана зоопаркка алып барган клиенттерчи уже чыгалды отабыз алып кетесиңби деп. Азыр эми учкан бойдон ошого барайын. Мындан ары жапжакын эле да канча бир 2-3 километр эле. Как раз болуп калды. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Так. Мариот, да? Да. Ну, эшигим эмне жабылбай атат. Закрывайся. Мариотко келдим. Бул Казанский, Ленинградский вокзал жактагы. 1941 рубль. 14 минута. Где-то 6-7 километр. Saat 22:27 oldu. Так. Мага жалаң мындай неме заказдар берип атат. Короткий. Что-то эмне мындай нормальныйраак заказ бербейт го. Только так короткий. Не болуп атат. Господи, поехали уже. Сейчас одного дождемся. Есть место? Нет, спереди. Тоже дагы эле короткий эле заказ. Канча 3,5 километр, 11 минута, 1799 рубль. Свадьба, тою болгон окшойт. Подаркаларын эле бир 5 мүнөт жүктөдү окшойт, кайра 5 мүнөт түшүрдү окшойт. Полный багаж подарка болду. Так, саат 11:06. Ох, блин, центр вообще сонун күйүп атыптыр го. Мындай. Например, деп кой, мояка барабыз деп коелу. Например. Ушундай кетери. 12 минута 1939 рубль. 12ден кийин биринчи заказ. Жанагы боюнча заказ кылган жокмун достор. Саат уже 2ден 12 минут өтүп кетти. Тамактанып, антиминтип, машинаны бир аз зарядтап, ошентип эле убакыт өтүп кетти. Анан заказ күтүп, ушу менен саат 2 болуп кетти. Анан жумушту ушу менен жыйынтыктайын деп атам достор. Азыр эми бүгүн ровно 10 күн болуптур. Зикир менен иштеп атканымача. Анан силерге бир толук отчет 10 күндүн доход, расходун чыгаралы. Анан азыр бир ачып, эсептеп, видео моундай узак болуп кетет. Бир эсептеп туруп силерге айтып берейин, Так, достор, могул жерде мен бир сыйра эсептеп койдум, чтоб силер менен чогуу эсептегенде видео вообще узун болуп кетчү деп болуп атат. Могул жерде мына карасаңар 21-нен 22си бул азыр түнкү 12ден кийин заказ болуп калбоду. 21-не чейин эле да сменача. 11-ден 21-не чейин ровно 10 күн болуптур. Анан 10 күндө мен 9 күн иштедим. Бир күн выходной кылдым. Бирок расходко ал выходнойду да коштум. Анткени иштебегеним менен аренда кетип атат дегендейчи. 10 күндүкү таксометр менен 182.053 рубль болуптур. Таксометр менен. Ага немени коштум? Плюс 30.000 коштум. 22.000 баягы областька барганым. Аны Яндекс заказ эмес, мындай сүйлөшүп барбадым эле баягы свадьбага. И плюс 8.000 чайды коштум. Ошо менен 30.000 коштум. Чай дагы эми заработок кирет, анда кошуп койдум. 212.000 болду. Андан минус алам. Общий доход 10 күндө 212.000 болуптур. Минус алам 100.000 аренда, плюс 30.000 немени алайын деп атам. Расход 10 күнгөчү. Күнүгө 3.000ден эсептеп койдум. Плюс минус 1.500 немеси кетет, заряды. 500 рубль мойка, 1000 рубль тамак ашым депчи. Грубо эле эсептеп койдум да, кээде 1000 рубль кетип калат. Мына бүгүн мисалы вообще аз эле кетти. Анан
Жана бир күн иштебеген күнүмдүкүн дагы кошуп койдум. 10 күн кылыпчы, 9 күндө эсептебей. Ошо менен 130 миң дейин минус. 100 миң аренда, 30 миң расход. 130 миң равно 82 миң. Дагы эмне минусовать этем. Ушулго дейм мынакей достор. 82 миң получается неме болуптур. Дагы эмнеси бар? Ушул эле да. Выручка, доход чистый 82 миң таптырмын 10 күндө. А так общий доход 10 күндө 212 миң, 130 миң расход, 82 миң доход болуптур. Ошо достор, 10 күндүк ушундай болду. Бирок бул 10 күндүктү көрдүңөр, мен аябай эле слабо иштедим. Кээ бир күндөрдү көрүп атасыздар, 10 миң ушундайга иштеп аттым. А так байым дагы бир күн канча 8 миңге ушундайга иштеп калгам. Бир күн вообще выходной кылдым. А так 10 күн нормально бир 20 миңден өйдө иштегенде нормально эле болмокко дейм. Ошол достор, бүгүнчө видео ушундай болду. Ушу менен жыйынтыктадым. Алдыда дагы тарта берем. Дагы эми азыр көрүп атасыздар, жумуш оңолуп баштады. Мен таксометрим оңолуп баштады, заказдар жакшы берип баштады. Кийинки 10 күндүктө уже нормальный результат болот го деген ой бар. Оюңарды жаза кеткиле, обязательно лайкыңарды, классыңарды балчайта баса кетиңиздер. Жана каналга катталып болсоңуздар, обязательно катталып коюңуздар. Немени карасам, бир 80% катталбай көрөт экен, бир 20% эле катталуучулар көрүп атыптыр. Ошондуктан оор болбосо каттала кетиңиздер. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин.